Үстүбүздөгү жылдын март айында жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо 22 округда өтөөрү күтүлүүдө. Добуш берүүнү биометрикалык маалыматтардын негизинде жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Анын алкагында жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда каралган. Өкмөт мүчөлөрү экинчи окууда техникалык гана бөлүгүн карап бергиле деп сунуштап жатышат. Ал эми саясий маңыздагы оңдоп түзөөлөрдү убакыттын тартыштыгына байланыштуу кийинки этапка калтыруу чечими кабыл алынган. Бирок күн тартибине киргизилбеген документти эртең менен алып келип шашылыш карап жатканы айрым депутаттардын нааразычылыгын жаратты. 10 жумушчу күн берилет экинчи окууга чейин депутаттар жазуу жүзүндө сунуш бергенгечи ушул мыйзамга. 3 эле күн бердик да 4-5, 6 күнү 3 жумушчу күнү болду. 31 декабрда мыйзам кабыл алынган экен, азыр тактадык. Ана биз дагы 7 күн беришибиз керек эле да. Эртең экинчи октан өтүп кеткенден алып письменный сунушту биз карабай коебуз. Бирок документтин түр айымы мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган деген жүйө менен талкууну андан ары уланта берди. Оппозиция өкүлдөрү тарабынан биринчи окууда кабыл алынган документти көрсөтүү талабы айтылды. Мындай талап комитет түр айымынын ачуусун келтирип, депутаттар жаакташканга чейин барышты. Нервти токтотуп коюңуз. У меня нервы в порядке абсолютно, Мактабек Юсупович. Вам, наверное, кто-то сказал, вы не бойтесь их, давайте жестко ведите. Да. Вот не надо таких подозрений. Я даже об этом не успела подумать, давайте. а вы уже мои действия оценили. Конечно, да. Сунушталып жаткан документте чийки жактары көп. Мындан улам эл өкүлдөрү саясий өңүттөгү суроолорду бербей кое албады. Алсак шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык негизде, ал эми айылдык кеңештерге мажоритардык негизде өткөрүлөт. Мындай норма 5-чакырылышта кабыл алынып калган. Бирок бул шайлоочулар арасында нааразылыктарды жараткан. Эл айтып атат, президентти шайлаганда айылдык менен шаардыктар бирдей эле, акыл эси деңгээли. Жогорку кеңешти партиялык система менен шайлаганда айылдыктардын акыл эси деңгээли жакшы эле. Анан кийин ушул өзүбүздүн айылдык кеңештин депутаттарын шайлаганда шаардык пропорциональный, айылдык мажоритарный. Давай же шаарды да мажоритарный кыл биз менен тең эгиле, же бизди алар менен тең эгиле деген ой болуп атат да. Айрым депутаттар бардык жакта шайлоону мажоритардык системага өткөрүү зарыл деген пикирде. Ошондой эле талапкерлер тарабынан коюла турган күрөөнүн суммасы да талаш жаратты. Буга чейин өткөрүлгөн шайлоолордо талапкерлерге эч кандай чектөө коюлбагандыктан каалаган адам өз талапкерлигин көрсөтө берип, бюллетенге алардын аты жөнү батпай калган учурлар болгон. Мындан улам ар бир талапкерден 1000 сом алуу сунушу айтылган. Айрым депутаттар кандайдыр бир жоопкерчилик болсун үчүн күрөөнүн өлчөмүн көбөйтүү керек деп эсептейт. Поддержать предложение в айылдык кеңеши не в 10-кратном размере. Айылдык кеңештерге шайлоодо күрөөнү 10 эсе өлчөмүндө эмес 20 эсеге көтөрүүнү сунуштайм. Бул жерде сөз акчанын суммасы жөнүндө эмес, талапкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу жөнүндө болуп жатат. Себеби айылдык кеңештерге шайлоо болгондо ар бир жаран талапкерлигин коюп алат. Анын айынан добуш саноодо кыйынчылыктар жаралууда. Андыктан күрөөнүн өлчөмүн 2000 сомго чейин жогорулатууну сунуштайм. Когда мы аргументируем необходимость введения... Күрөө жөнүндө сөз болгондо бир аз этият болууну суранат элем. Комиссия мүчөлөрү үчүн добуш саноо кыйын болуп жатат. Ошондуктан төлөгүлө деген болбойт да. Эмне себептен бул талапкерлердин эсебинен болушу керек. Жергиликтүү кеңештер боюнча санасак, бул сумма 40 миллион сомдун тегерегиндеги акча болот экен. Силерге шайлоо өткөрүп бериш үчүн акча төлөгүлө деген болбойт. Ансыз деле шайлоо байлардын ырахатына айланды. Жыйынтыгында тармактык комитет документтин техникалык гана бөлүгүнө багытталган түзөтүүлөрдү колдоп берди. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.